бир заматта ошо 300-400 грамм бербеш керек экен да. Азыркы жетишкендиктеримдин баары ошолордун тарбиясы деп да ойлойм. Аял менен байланышта дагы. Аял ошо кызымды алып келип алып, ординаторскийге жаткырып, аларды кароодон өткөрчүбүз да. Фильминде аткарбадым эле мен. Тарсанан атам эметип коет. 2 суткадан бери эле мени тартып эле жүрөсүңөр. Силер мени тартып аткан үчүн төлөйсүңөрбү деп тамашалапчы. Баардыгыңыздар ошондой жакшы кесиптерге баары өздөрү менен өздөрү, Кудайга шүгүр. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен биз алгачкы жолу ушул чыгарылышта амандашып отурабыз. Жүрөктөн чыккан сырлар аталышындагы бүгүнкү чыгарылышыбыз. А дегенде эле биздин ар бир кесип ардактуу демекчи, ардактуу кесиптин ээси бизге конокко келди. Сиздер менен мен Чынара Турсунбаева чогуу болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Ал эми бизде бүгүн конокто Шопоков шаарынын ардактуу атуулу, Сокулук районунун ардактуу атуулу, Чүй областтык Кемеңгер төш белгисинин ээси, саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери төш белгисинин ээси. Жана бүгүнкү биздин конок Ормонова Махбуба Ормоновна. Учурда Шопоков шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникасынын жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ормонова Махбуба Ормоновна 1954-жылы 23 февралда Ош шаарына караштуу Өзгөн районунун Эрдик айылында жарык дүйнөгө келген. 1971-жылы Ош шаарындагы Уркия Салиева атындагы гимназиясын аяктап, ошол эле жылы Фрунзедеги медициналык институтунун дарылоо факультетине тапшырып билим алган. Эмгек жолун 1977-жылы Фрунзе шаарындагы номер 6 клиникалык ооруканасында иштеп баштаган. 1995-жылы Сокулук аймактык ооруканасынын дарылоо боюнча орун басары. Ал эми 1997-жылдан ушул күнгө чейин Шопоков шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетектеп келет. Жогорку категориядагы дарыгер, чейрек кылым өмүрүн саламаттыкты сактоо тармагына арнап үзүрлүү эмгектенип келет. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан мамлекетке сиңирген өзгөчө эмгегин баалоо иретинде ардак белгиси жана ардак грамотасы менен сыйланган. Саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери төш белгиси, Чүй облусунун Кемеңгер төш белгиси, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы жана төш белгиси наамдарына татыган. 2023-жылы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата президент Садыр Жапаров тарабынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы деген наамга ээ болгон. Шопоков шаардык кеңешинин 3 жолку депутаты, Сокулук райондук кеңешинин 2 жолку депутаты, Кыргыз Республикасынын аялдар конгресси тарабынан эмгектеги жетишкендиктери үчүн эл аралык маанидеги лидерлик үчүн наамы менен сыйланган. Үй бүлөлүк 2 кыздын мээримдүү энеси, 6 неберенин 1 чөбүрөнүн бактылуу кайнеси. Заманыбыздын топ жарган лидер айымдарынын бири Ормонова Махбуба Ормоновна. Куш келипсиз, аябай мынакей бүгүнкү биздин алгачкы чыгарылышыбыздын бет ачары кылып сизди тандадык. Сиз дагы мынакей абдан жашоодо бир көп ийгиликтерди жараткан өзгөчө айым экендигиңиз көрүнүп турат. Биздин көрүүчүлөр менен саламдаша алсаңыз. Саламатсыздарбы? Жакшы эже, мынакей сиз атайын ат арытып, жол карытып дейт эмеспи? Кыргыз элинде жакшы сөздөр бар. Бизге мына ушул Бишкек шаарына, Шопоков шаарынан бери келип отурасыз. Сиздин бир ушул күнгө чейинки жетишкен бир ийгиликтериңиз менен биздин көрүүчүлөргө бөлүшүп берсеңиз. Себеби жаңы эле айтып өткөндөй ар бир кесип ардактуу дейт, ошол кесиптин ээси болсо дагы бирок бир кандайдыр бир ийгиликтерди жарата албаган инсандар дагы болушу мүмкүн. Кошуласызбы? Кошулам. Сиз ушул күнгө чейинки жетишкен ийгиликтериңиз менен бир аз бөлүшө кетсеңиз, кайсы жылдардан бери иштеп баштадыңыз ушул кесипти аркалап? Рахмат. Мен бул кесипти ошо кичинекей чагыман эле каалап жүрчүмүн да. Чоңойгондо ошо дарыгер болсом деген самоо бар болчу. Себеби мен бир тууган акем 29 жашында ошондо бир 4-5 класста окуган окуучу экенмин да. Анан кокусунан эми бала кезим азыр билем аябай ошо жүрөктүн оор кемтик оорусу менен ооруган экен. Анан апам менен дайым больницага барабыз, анан ал жерден жана капельница берип, ушундай кыйналып, демигип,
күндө дарыланды. Ошо дарыланганына карабай 29 жашында каза болуп калды да. Анан мен ошол эле бала кезимде мен эгер ошондо мен дарыгер болуп калсам, ошол мен тайкемди сактап калмакмын деген бир жүрөгүмдө бир калды да. Орчундуу бир көйгөй. Ошо мен чоңойсом сөзсүз мен дарыгер болом, мен бүт ушундай онтогон ооруларды айыктырам деп жүрүп, анан чоң максат койгон. Максат алдыма койдум. Ошентип 1-класска 1961 жылы барып, 71 жылы Ош шаарында Уркия Салиев атындагы гимназияны аяктадым. Эң жакшы аяктап, ошол эле жылы ал убакта бизде Фрунзе болчу. Фрунзе Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун дарылоо факультетине тапшырдым. Аны 77 жылы аяктадым. 77 жылы аяктап, ошол эле жылы жакшы аяктаганыма байланыштуу шаардык, ошол эле биздин анда Фрунзе шаары 6-клиникалык ооруканада клинист координатор болуп иштедим. Андан кийин ошол эле стационарда кардиология бөлүмү бар эле, пульмонология, интенсивный терапия деп. Ал жерде аябай жакшы профессор, академик деген, доцент, доктор наук, ошондой бир жакшы врачтардан аябай көп тарбия алдым да. Мен устаттарым ошол убакта 6-клиникалык больницада иштеп жүргөн биздин профессор Жидеш Нагайбаевна деген бар болчу. Ошол эжебизден аябай көп тарбия алдым. Анан профессор, академик Любовь Михайлович деген бар болчу. Ошол эле жерде Раиса Мусаевна деген, Тынаш Мукбатовна деген эжекелер. Ал убакта биз жашпыз, жаңы бүтүп келген. Анан тим эле жүрөгүбүз от, оору, аябай оору, катуу оорулар келсе ошолорду айыктырып, ошол мен ушулардын тарбиясы мен азыркы убакка чейин ошол мага аябай көп таасир калтырды да. Ошол азыркы жетишкендиктеримдин баары ошолордун тарбиясы деп да ойлойм да, ошолордон алган тарбиям. Ошентип анан кийин 6-клиникалык больницада иштеп жүрүп, мен жолдошум партиялык кызматта иштегендиктен Кемин райком партиясына жиберип калды. Анан Кемин райком партиясында иштеп, мен да ошол жака барып, анан Боролдой участковый больницасы бар экен, айыл жеринде. Шаардан кийин эле айыл жерине барып иштедим. Айылдын шарты аябай оор экен. Күнө албай калдыңызбы? Мен барып, бирок ошол бул шаардан алган тажрыйбам аябай жардам берди да. Кемин районуна ошо Боролдой, Ак Түз, Кичикемин, Илич, анан кийин Жаңы Алыш, анан Кемин шаарчасы, Карабулак, Бешеке деген айыл. Алар үчүн шаардан келген дарыгер айылдагылардан сразу жанагы билинет экенсиң да, анан кайсы жерде оору десе, ошол жерлерге барып мен дайым оорулардын өмүрүн сактап келдим. Ал жерден да мен аябай азырга чейин жакшы дос, чору жолдошторду арттырдым. Азырга чейин алар менен катышуубузду эч үзбөй жүрөм. Анан ал жактан да жакшы ийгиликтерге жетишип, мени ошо Кемин айылдык, Боролдой айылдык кеңешине, Кемин райондук кеңешине депутат кылып шайлашты. Эл аябай сыйлады да, Кемин элинен айланса болот. Ооба. Андан кийин ошол эле жылы ошо Самал деп санаториялык профилактория ачылып, ал жерде мен башкы дарыгер болуп эмгектенип калдым. Андан кийин мен баягы эле жолдошумдун кызматына байланыштуу Жаңы Алыш айылына барып, ал жерде Жаңы Алыш айылында поликлиникада жетекчи болуп иштеп калдым. Андан кийин уже жана реформа жүрө баштады. Мен жолдошум Сокулуктук болгондон кийин биз кайра ошо Сокулук районуна келдик. 92 жылы Сокулук райондук ошо территориялык больницада башкы дарыгердин орун басары болуп иштедим, дарылоо боюнча. Ошондо бул жака келгенде эле башкы дарыгерликке көрсөтүлдүңүз? Башкы дарыгерликтин орун басары болуп иштедим. Орун басары болуп иштедим. Ооба, орун басары болуп бул жерде дагы 5 жыл иштедим. Андан кийин ошо Шопоков шаарына өзүнчө поликлиника ачылып, ошол жерге жетекчиликке мени дайындашты. 92 жылдан бери
азыркыга чейин ошол жерде эмгектенип келем. Анан ошол менин жетишкен ийгиликтерим ошо Кемин районунан башталды. Анан Сокулук районуна келгенден кийин ошо көптөн көп ийгилигим ошо Шопоков шаарчасында башталды десем болот да. Ошо канча элге мээнет кылсаң, мээнет эл жебейт деген эл мени колдоду, мэрия колдоду. Ошон үчүн жакшынакай ийгиликтерге жетиштим. Албетте, ар бир ийгиликтин артында көптөгөн түйшүк жатат, аракет жатат, анан баягы чарчап чалыкканга карабай кылган аракет жатат, ошонун жыйынтыгында келип жетет. Сиздин ошол кылган эмгектериңиз бааланганы бул аябай жакшы. Жакшы, бул жашоодо ошол эмгек бааланганда гана адам ого бетер жашагың келет го, Сизди бул Шопоков шаарынан дагы өйдө мындай Бишкек шаарына келип иште деген сунуштар болдубу? Ага чейин болгон сунуштар ошол шаарда, Бишкек шаарында келип иштеп бердепчи мен эми ошол жана айыл жери ошол жерге менин эмгегим керек деген маанинде ошол жерден иштеп бир жерден көгөрөт деген маанинде ошо 92-жылдан ошо азыркыга чейин ошол Шопоков шаарчасында иштедим да, мындай айтканда. Жакшы. Сизде мындай ойлор болдубу эле? Мисалы, сиздин жаныңызда эле жанаша эле иштеп жүргөн адамдар болду да. Анан сиздин оюңузча деле ошол жаныңызда жүргөн адамдын деле эмгеги күчтүү болушу мүмкүн да. Бирок эмнеге ал эмес? Сиз тандалып, элдин көзүнө көрүнөт дегендей ушундай учурлар болду эле. Эмнеге мен, же болбосо тескерисинче, жок мен эле болушум керек, мен эле бааланышым керек деген сактуу. Жок, кандайлар да болбойт. Мен бул жеткилишкендиктерге жөн эле ушул аябай баягы кажыбас кайраттын аягы менен жетиштим го деп ойлойм. Ал эле ошо жетишкендиктердин арасында биздин кыргыздарда кандай болот? Постоянно жана көрө албастыктар, көрө албастыктар, бут тоскондор, алар да аябай көп болду да. Эмне үчүн бул гана биздин кыргыздын канында бар экен да андайчы. Ошолорду дагы мен күрөштүм аябай элечи. Мен ошо тибинен деле мен аябай күчтүү айымсың деп коюшат. Ошон үчүн даже эмеде жана айтып кеткендей ошо эмгегим бааланып же мен ошо Уркия Салиева азыр ошо Татуу Турсунбаеванын эмесинде отурабыз, үстүндө Уркия Салиеванын фильминде аткарбадым эле мен. Ошо Уркия Салиеванын дагы медалдын ээси болдум, Курманжан Датка медалдын ээси болдум. Бул деле ошол апаларыбыздын арбактары колдоду го дейм да баягы. Ал үчүн сен өзүң баягы оорулуунун түйшүгүн өзүңөн бийик көргөндө гана ошондо оорулуу сени түшүнөт да, мындайчы. Оорулууга бүт дитиңди берип, жан денең менен бериш керек да. Ошондо гана оору сени түшүнөт. Ошондо эл билет. Ошондон эметилген. Бирок бул ошол жана жетишкендиктердин артында биздин кыргызда дайым ошо болот да, жана бут тосуулар болот. Көп ийгиликтин артында алардын баарын жеңип отуруп ошол ийгиликтерге жетиштим го деп ойлойм да. Жакшы, албетте буга да аябай чоң күч талап кылынат эмеспи? Сиздин үй бүлөлүк жашооңузга келсек, ушул жумушуңузду жолдошуңуз аябай колдогон, дайыма колдоп келген. Ооба. Анан кайсы жерге жолдошуңуздун жумушу менен барбаңыз, сизге дагы жумуш чыгып даяр болгону бир окумуш экен. Дарыгерлер кайсы жерде болсо эле дефицитте дарыгерлер. Ошон үчүн кайсы жерде болбосун, ошо мен дарыгер болгон үчүн болуш керек. Кай жерге барбайын, мага дайым кызмат даяр болчу да. Себеби эми врачтар ар бир эле жерде керек да, ошол жерде мен эмгектенип иштеп келип жаттым. Мен бул жолдошум деле айтып отурса көзүмчө кызыктуу да, мен классташым болот. Экөөбүз, ооба, классташ. Бул Чүйдүн Сокулук районунун жигити болгон убагында. Ал убакта илгери Союз учурунда көбүнчө эле түндүктөн түштүккө мугалимдер барышкан да, эмнегедир. Анан кайната кайненем экөө тең мугалим болгон экен. Ошол түштүктө барып балдарды окутуп жүрүп,
Менин Сиз жолдошум окуган мектепке барышты жок, башка райондо жашашты. Кийин анан Ош шаарында мен жолдошум экөөбүз 9-10 класста чогуу окуп калдык. Мен ушу кызыкта кээде отурса, ал Гагарин атындагы ошол эле Ош шаарында жашап жүрүптүр дагы. Гагарин атындагы мектепте окуйт, а мен болсо Терешковада окуйм. экөө жакында. Ушу шаардын эле ичинде жүрүп, анан 9-10 класста экөөбүз бир класста окуп калып, анан классташ катары эле жакшынакай дос катары жүрдүк. Анан ал окууну бүткөндөн кийин Политехнический институттун энергетический факультетине тапшырып, ошо энергетик болуп эмгектенди дагы. Мен мединститут аяктадым. Аяктагандан кийин үйлөнгөнбүз да, биз турмуш курганбыз. Анан ошону менен ал бүтүп, ошол энергетика системасында кызмат кылды. Анан акыркы 25 жыл ушул Сокулук район мына жылуулук системасынын жетекчиси болуп эмгектенип, азыр эс алууда. Кудайга шүгүр. Жакшы, канча балалуу болдуңуздар? Биздин 2 кызыбыз бар. Улуу кызым дагы врач, азыр Россияда, Троицк шаарында. Сиздин жолуңуз жолдогон турбайбы? Менин жолум жолдо поликлиниканы жетектейт. Анын 3 баласы бар. Андан кийинки кызым тоже 3 баласы бар алда турмушта. 3 небере, 6 неберем, 1 чеберебиз бар. Кудайга шүгүр. Эң сон кандай бакыт, деп? Анан ошо мен эң турмушта мен ыраазы болгом, жолдошума ыраазы болом да, себеби бүт жана кандай оор турмуш, мисалы жана интенсивный күнү түнү реанимацияда кетесиң да, башкалар болсо кээде аялдарын кызганып, жибербей коюп, андай деген жок. Мен чарчадым десе да тургузуп, кийимдеримди кийип, сумкамды кармап, скорый келгенде мен отургузуп коет эле да, машинеге бара кой, ушу сенин бир эмеңден кишинин өмүрү жатат депчи. Ошонун дагы мага мен аябай ыраазымын да, ошонун поддержкасы, менин ийгилигим бүт эле 80-90% менин жолдошум колдогону да, баягы күнү түнү. Ошо анын дагы ошо менден бетер ошо врач болуп жанымда болчу да, сен барышың керек. Түн ичинде эми келсең дагы тяжелый оору келди деп чакырышат да, чакырса жок, барышың керек деп. Ошо келип жумуштан келгенде чакыруу болсо кайра кеткен. Кайра эле кеткен күндөр болчу. Кээде түнү менен алышып, анан эрте менен келсең, келип эми кийинип чечинейин десең дагы келет да, эми вызып келет, скорый келет. Келсе эле анан мен чарчадым, башка врачтар чакырса жакшы болмок десе, жок, барчы, ошо сени күтүп атат да, ошол жерде может бирөөнүн өмүрүн сактап каласың да, ошонун менен канча деген адамдардын сизге ошол учурларда өзүңүзгө бир мындай жакпай калган учурлар болдубу? Эмнеге ушул кесипти тандадым эле деген сыяктуу, мен чарчадым, мен эс алым керек да деген сыяктуу? Жок, андай болгон жок. Мен андай болгон жок. Анан мен жана шаарда 6-шаардык клиникалык больницада иштедим деп атпаймынбы? Ошо клиникалык больницада иштеп жүргөндө дагы бизде 6-күнү больница иштечүбүз да, садик иштебейт, садиктер иштебейт. Анан жана кызым ошондо 2 жашта. Анан ошону суббота күнү дайым жолдошум да иштеп калса, ээрчитип калам. Анан ошол күнү түнү менен дежурствода калыш керек да. Ошо кызымды алып келип алып, ординаторскийге жаткырып, анан иштейм да. Анан эртеси обход болсо, уже мен билет да, файндоскомду асылып алып, ал деле анан мен ар жактан история жазгычам, ал барып эле келип ооруларды көрүп кадимкидей эле эметчү да, мен да врач болом депчи. Мен ошондо айтчумун да, балам, чоңойгондо сен болбой эле койчу, өтө түйшүктүү, кыз балдарга өтө оор десе, жок, мен болом деди. Ошол болом деп жүрүп, мына жакшынакай институт аябай ийгиликтүү аяктады кызым. Кичинекейинен каалаган экен да. Кичинекейинен каалап жүрүп эле, анан ошо азыр эми Сокулукта эмгектенди. Анан азыр ошо Россияга кетип, ошо жакта Троицк шаарында поликлиниканы жетектейт. Анан биз даже ошо шаардын главный врачынан, жетекчилеринен ыраазычылык каттар алып турабыз. Бизге ушундай адисти тарбиялап бизге жибергениңизге депчи. Мына бул сыймык да. Мен үчүн өтө сыймык да, өтө сыймык. Менин ушундай ардактуу кыздарым бар. Андан кийинки кызым болсо фармацевт, жана неберем тоже фармацевт. Анан эң 2 неберем
кичүү кызымдыкы дагы азыр быйыл медиуста стомфакка өттү. Улуу кызымдын неберем тоже Казанда лечебный факультет 1-курсту бүттү медиуста. Үй бүлө боюнча медицина тармагында. Өзүнчө эле медициналык династия болуп ушу биздин уучубузду улантып келатышат. Бул эми мисалы анча-мынча кээ бир кесиптерге караганда эми ар бир кесиптин өзүнчө сыймыгы бар эмеспи? Бирок салыштыра келгенде чын эле бул медициналык тармактагы кесиптер мен үчүн кыйыныраак, Өтө кыйын, татаалыраак сезилет да. Анан бул кесипти тандап анын үстүндө иштөө эми оорулуу адамдарды айыктыруу бул оңой иш эмес. Оңой иш эмес. Ооба, оңой иш эмес. Өтө жооптуу. Ошо адамдын өмүрү биздин кол астыбызда турат да. Мисалы үчүн жана баягы колуңдан келип туруп, баягы оору жакшынакай дарыланып, айыгып, рахмат деп кетсе, биз дагы кадимкидей жашарабыз. Эгер ошо жана бүт дарыласаң, жана дарылаганга да болбой турган онкологиялык оорулар бар да. Анан ошо туугандары менен кошо ошолордун кыйналуусун биз деле өзүбүз менен алып өтөбүз да. Алар кыйналса же оору ошо жана дарыланууда жакшы боло албай кетип калса, ага да биз кайгырабыз. Ошо оорулар менен эле чогуу туугандар менен. Кээ бир учурлар болуп калат го, дарыгерлер ошондой ички дүйнөсү менен берилип, оорулууну карап атса деле, ошол сиз айткандай айыкпаса оорулуу, баягы туугандары ой тиги ошол дарыгердин карабастыгы болду, анан көңүл бурбады, тиги бу деп сөз чыгарган учурлар кездешет да. Кайдыгерлик болот да. Ал эми чын эле кайдыгерликтен келип чыгабы? Кайдыгерликтен дагы келип чыгат. Кайдыгерликтен да келип чыгат. Эми 5 кол бир эмес да, ошо биздин дарыгердин арасында деле болот. Мен баары эле деп себеби айта албайм. Ошол дарыгерлердин арасында да анча-мынча кайдыгер мамиле жасаганын азыр ютубтан деле биздин жалпы элдер көрүп атса керек. Мен бүт эле баары ушундай деп айта албайм. Бирок баягы өтө оор, жооптуу элдин өмүрүн биздин өзүбүздүн жашообуздан да бийик көрүшүбүз керек да. Ошондо эл сага ишенет да, мындайчы. Ден соолугун бизге арнап, ошо өмүрүн арнап берип атат да, ошо өмүр менен күрөшүп атабыз биз. Анан кээде ушу баарын жасасаң колуңан келбейт, кеткенде биз деле алар менен чогуу кадимкидей кайгырабыз. Ошол ситуацияда дагы сиздерди күнөөлөгөн адамдар кездешип калышы мүмкүнбү? Күнөөлөгөн болбойт. Күнөөлөгөн болбойт. Аны себеби түшүндүрүү иш болуш керек да аларга, туугандары менен. Демек, эми менде бир ой жаралганда, бир учурлар, балким ал дарыгерлер ички дүйнөсү менен берилип эле карап атса деле, эми ал тагдыр да чын эле оорулуу айыкпай калды. Анан баягы ошонун туугандары анан дарыгерге баса калып элечи, карабады депчи. Демек ал андай учур болбойт, жок десе. Жок десе. Ал жанагы эле кайдыгер карагандардын жыйынтыгы болушу мүмкүн. Болуп калат. Мынакей көрүүчүлөр, биздин маегибиз абдан кызыктуу болуп жатат. Ал эми Махбуба айым айтсаңыз, ушул кесиптин алкагында сизде бир ар кандай окуялар, учурлар болушу мүмкүн да. Бөлүшүп берсеңиз, кызыктуу бир өтө эсте кала турган өзгөчө окуялардан. Болот андай окуялар биздин. Мен айта турган болсом, мен жана айтып кетпедимби, жана шаардан кийин Кемин районуна барып эмгектенип калдык. Ал убакта жана тоолордо жана чабандар койлорду кайтарып жүрчү да, анан ошондо биз врачтарда барып аларды кароодон өткөрчүбүз да. Бул кайсы жылдары? Бул болгон 85-жылдары. 85-жылды. Анан мен түнү дежурстводо отурсам эле вызов түштү. Фельдшер келип туруп, Макпормонуна ушул Кемин районунда, могу Рыбачы жакка баратканда Кызыл көпүрө бар го, ошонун тоо жагында бир аял каттуу төрөттөн кан кетип калып, ошого барыш керек болуп атат деди. Биз жөн эле ошо скорый помощь менен, тез жардам менен жөнөдүк. Бир 2 сааттын ичинде жөнөдүк. А жерден барып
жана скорый тез жардам жетпеген жерден ар жактан анан чабандар келип алып туруп анан бизди ат менен мен өмүрү атка отурбаган анан атка бизди учкаштырып алып барды. Анан ал жерде боз үйдүн ичинде элестетсеңер ошол жерде аял төрөп анан катуу кан кетип калыптыр. Эч кандай шарт жок. Эч кандай шарт жок тоодо. Анан баягы кан кеткен. Ошол моментте кандын ортосунда жана аял жатат. 10-чу баласын төрөп атканда ал убакта көрдүңөрбү, эч кандай шарт жок. Анан мен болсо өзүм дарыгер, терапевт болсом, терапевт дарыгер, гинеколог эмесмин. Жанымда фельдшер бар. Анан ошол убакта баягы 4-класста курста медиста окуп жүргөндө бизди үйрөткөн да жана акушерство боюнчачы кантип төрөттү кабыл алыш керек деп ошонун баары бир заматта мен көз алдыма түштү да. Анан ошол убакта бизде эгер эне өлүмү, бала өлүмү болсо, ошол убакта аябай тартип күчтүү болчу да. Ошол убакта дипломубузду даже алып коючу да. Саламаттык сактоо жагынан катуу көзөмөл болуп, мыйзам күчтүү болуп, ошо бала өлүмү өтө катуу кароодо турар эле, ошондой эле могу эне өлүмү дагы. Анан ошол жерден элестетип көрсөңөр, анан кол менен ошо тонду алып чыгыш керек болду да. Ошол убакта анан өмүр бою ошол көз алдымда турат да ошол аялчы. Анан эс учун танган, баягы ошо союз учурунда 10 миңдеген койлор, үйүндө эч кандай шарт жок да. Ошол убакта кандай иштешкен, бүт өздөрүн унутуп, кичинекей 10-чу баласын төрөп аткан да. Эми элестеттим да, эгер бул аял өлүп калса, 10 баланын тагдыры кандай болот депчи. Анан ошо тоонун алып чыгып, эметсек тиги аял аябай эс үчүн жоготуп койду. Анан ошол жерден анан сразу алар төрөтүүчү болсо эмнеге сизди чакырат? Сиз деген терапевт болсоңуз. Жок, ал биз деген эмеде гинеколог, ал жерде айыл жерде гинеколог, терапевт деген жок экен да. Бир эле врач дарыгер дежурить эте берет ал жердечи. Кайсы вызов болсо ошону менен бара берет экенсиң да. Анан ошондо барып анан жанагы аялды аябай абалы оор. Анан ошол жерден канын алып текшерип көрсөк, 2-чи группа экен да, 2-чи группа. Анан ал убакта 2-чи группа ошол жерде бир 8-10 чабандар демесек, эч кимде 2-чи группада жок, 1-чи группада жок. Анан ал аялга ошол моментте кан куюш керек болчу. Анан ошол учурда 2-чи группа менде болуп атат. Мен ошондо жап-жаш, буттан от чыккан жап-жаш врачмын. Анан бардыңызбы ошол? Ошолго канымды бердим. Ошондо коркпостон туруп, анан ошол жерден түз эле ал убакта переливать этчүбүз да биз ошо менден эле алып, ошол жерден 300 граммдай кан алып куйдук. Анан тиги аял өзү эс учуна өзүнө келе баштады. Өзүнө кичине анан жана дары-дармек берип, баягы аял өзүнө келгенден кийин бери ылдый чүрүп тоодон. Анан Кемин райондук больницага алып келип, аны жаткырып сактап калдык. Сактап калгандан кийин мен андан кийин өзүм бир 10 жылга чейин ошо канас анемия менен ооруп жүрдүм да. 10 жыл. Себеби жана сиз өз учурунда калыбына келтирген жоксуз да? Жок, өз учурунда жок, жана одномоментно бир заматта ошо 300-400 грамм бербеш керек экен да, канча мен өзүм көп берип койдуңуз. Көп берип койгондогуман. Кийин анан бирок мен өмүр бою ошол мен көз алдымда ошол аялдын элеси, балдары, ошол аялды мен сактап калганым өмүр бою мен үчүн бир элес калды да. Ошол бир адам үчүн чоң эрдик жасадым депчи. 10 баланын энесин сактап калдым дегенчи, мен ошол моментте мен өзүм бирдеме болуп каламбы, же мен өзүм ден соолугуман ажырайм деген эч кандай бир эме болгон жок да. Ал убакта жаш экенбиз да көрсөкчү. Ал сизди ай кой деген эч ким болгон жок. Эч ким да болгон жок. Тескерисинче сен беришиң керек дегендей мамиле болгон жок. Ошойдон анан жанагы аялды сактап калдык. Алып келип анан роддомго өткөрүп бердим. Анан эле мен ошол жерге келип өзүм таштап, мен анан экинчи башка палатага жаткырып, анан мага анан өзүмө кан куюп башташпадыбы. Алып. Анан ошентип сиз өз убагында тиги аялды сактадыңыз, сизди бияктан. Ооба. Мен анан ошо бир өзүнчө чоң эрдик да, мындай бардыгы кыла бербесе керек. Ооба. Жаш болсоңуз. Чоң эрдик, баягы жаш жүрөк
жүрөк курч да жаш. Азыр жаштар деле ошондой болуш керек. Бул 85-жылы болгон окуя да. Азыркы учурда ошол мыйзам иштеп келатабы? Азыр деле иштейт. Азыр деле карап турсам, YouTube'дан деле силер деле көп карап калсаңар болот. Кээде кайдыгерликтен келет, кээде болсо жанагы эле жаш ата-энелер өзүнүн ден соолугуна карашпайт, убагында көзөмөлдөн өтпөйт. Ошондон анан жаш келиндер каза болуп калып атпайбы төрөттөн. Бул жерде жанагы жеке жанагы жарандардын дагы анан ошо медиктерден эки жактан деле болот деп ойлойм да. Кээде кеч келишет, жанагы аябай өтүшүп кеткенден кийин келет дагы. Анан давлениясы мүмкүнчүлүк жок. Бийик болот, шишик болуп кетет, аны сактап калганга болбой да калат да. Мен акыркы убактарда ошо эне өлүмдөрү, жаш өлүмдөр аябай көп болуп атат да. Ошол жүрөктү өйтөт, мындай айтканда. А сиздин ошол кылган эрдигиңиз ушул күнгө чейин бааландыбы? Мындай башка эрдиктерди кошпогондо ошол окуя? Жок, ошол окуя ошол убакта андай жок болчу бизде. Эмети бир ошо азаматсың, сен ушундай аялды сактап калдың деген гана болду. Кийинки жетишкен ийгиликтер ушул Кудай мага берди болуш керек дейм. Себеби ал убагында бааланган эмес. Аял менен байланышта дагы эмес. Аялды кийин байланышта болуп, ошо тагдыры кандай болду экен, кандай экен деп мен кийин бир ошо көлгө өтүп баратканда сураштырып эметсем, бир өтүп баратканда 22 жашында экен, эми ошол бала үйлөндү, эгиз балалуу болду. Төрөлгөн балабы? Төрөлгөн бала. Чоңоюптур. Анан эмеде эгиз балалуу болду деген уктум мен. Ошол андан кийин эметилбей, байланыш болбой калды да, бирок бала калды да мындай. Бул өзгөчө эрдик экен. Жакшы. Махбуба айым, эми биздин мынакей кесибиңиз боюнча ийгиликтериңиз, эрдиктериңиз бул өтө өзгөчө экен. Сизге дагы жумушуңуздагы чоң ийгиликтерди каалап өтөлү. Ал эми мынакей биздин көрүүчүлөр үчүн сиздин балалык кезиңиз кызыктуу болобу деген ой келип атат да. Себеби ар бир адамдын балалык кези өзүнчө керемет эмеспи? Сиздин балалык кезиңиздеги кандайдыр бир жагымдуу окуялар же болбосо тескерисинче мындай окуя болгон деген эми ошондой окуялар боюнча бөлүшө кетсеңиз, ата-энеңиз боюнча балалыгыңыз кайсы айылда өттү, кандай болду? Мен балалыгым, мен атам кызмат Союз учурунда жана жетекчилик кызматта иштелген. Ошондуктан атам өзү Сузак районунун Карадари айылынан болот да. Анан ошо кызматына байланыштуу жана Ош областынын Өзгөн районунун Жалпакташ айылында ошо жакта жетекчилик жакта иштеп, кызматта жүрүп, анан биз ошо жакта жашап калып, мен 4 жаш болгондо кайра Сузак Карадари айылына келгенбиз. Ошол жерден мен 61-жылы 1-класска бардым. Анан ошондо Ош шаарынан Терешкова атында интернат ачылып, анан ал жерден өзүнчө комиссия келип, мектептерди кыдырып, тандоо жүрүп атыптыр да, мындай жакшы окугандар боюнча. Окуган, анан тартиптүү кыздар балдарды деп. Анан ошол жерден биздин мектептен анан мени тандап алышты. Ошентип мен 2-классты Ош шаарында Терешкова атындагы интернатта окуп калдым. Ал жерден аябай жакшы окудум, бүт шарттар бар. Анан мен аябай 5ке жакшы окуйт деп анан кийин Артекке жолдомо берип калды да. Артекке жолдомо болуп, анан кетет ага чейин, анан азыр ошо атамды алып келип алып 2 күн, 3 күн анан бизди бүт жашоо шарты менен тааныштырып, анан ошондой жакшынакай кызды тарбиялаптырсыз деп. Ал убакта жана эмелерге тартчу да. Кассеталарга. Ооба, кассеталарга. Анан тартса, анан атам эметип коет. 2 суткадан бери эле мени тартып эле жүрөсүңөр, силер мени тартып аткан үчүн төлөйсүңөрбү деп тамашалапчы. Мен ансыңардай азыр ошондой кызыктуу окуя болгон да. Ал эми документальный фильм катары тартылды. Документальный фильм боюнча калды да, ошочу эми. Көрсөтүлдүбү анан? Көрсөтүлдү, документальный боюнча. Бул ошо менин биринчи лидерлик ошо учурум ошол болуш керек деп ойлойм да, эметилген. Жана 2-класстан 4-класска чейин ошол тартылган. Сиздин жеке окууңуз боюнча үй бүлөңүздү кошуп
тартышты. Жок, атам экөөбүз эле. Ошо Атамды чакырып, ошо мектепке ошо жерден анан экөөбүздү 2 күн ошо баягы шарттары кандай эмеде окушат, окууларга кандай шарт түзүлгөн, ошолордун баары менен тартып, анан аябай атам ыраазы болгондо мен анан акырына чейин ушул мен кызыман, мен тилегим чоң деп кичинекейинен кийим эле келип элечи бизди ушинтип 2 күн 3 күн бизди аябай киного тартпадыбы. Жакында бизди кинодо көрсөтөт экен да. Ал убакта эми бул мындай нерсе аз болчу да. Аз болду да. Ошондо эми 64-жолу болгон окуя да. Ошо да менин алдымда, көз алдымда турат дайымчы. Ошо мен үчүн сыймык да, ал деле баягы ата-энемдин тарбиясын актап, мен ошо жерде жакшы окуган болушум керек деп ошо жерде менде бир лидерлик өзүнчө бир эме пайда болгон да ошондочу. Анан атам да келип алып айылга кийим тууган уруктары эле келсе, мен ошо бүт эме 2 күн ээрчитип жүрүп кызым менен бүт тартпадыбы. Менин кызым ошо мектеп боюнча жалаң бешке окуп, мен артекке жолдомо албадыбы деп. Бул сыймык да, сыймык алда. Албетте сыймык. Балдардын жакшы болуп чыкканы ата-эне үчүн бул чоң сыймык да. Сиз өзүңүз канча бир туугансыз? Мен өзүм 12 бир тууганмын. Анын ичинде мен 7-чисимин. Анын ичинден ушул врачтардан дарыгер болгон мен эле болуп калдым да биздин үйдөчү, биздин үй бүлөлөр. Мен башка калган бир туугандары мугалимдер, техниктер, анан экиним болсо летчик болгон. Ошо Кудайга шүгүр, баары азыр уже неберелүү, чөйрөлүү болуп калышты баары. Эң жакшы бул баягы үй бүлөдөгү тарбиянын жыйынтыгы деп эсептейм. Себеби мына бир туугандарыңыз баардыгыңыздар ошондой жакшы кесиптерге баары өздөрү менен өздөрү Кудайга шүгүр эметилип калды. Эми кайра азыркы жашоого кайтып келсек, сиздин азыркы учурдагы мындан кийинки жашоодо чоң эмгектериңизди үзүрүңгөрүү менен алдыга дагы бир өзгөчө ийгилик жаратам деген максаттарыңыз болушу мүмкүн. Мен өзүм бүт ийгиликтерге жеттим деп ойлойм. Бул эмедечи мен ушу мына жараткан Кудайдын алдында да мен миң мертебе шүгүрлүк айтам. Себеби мен жана жакшынакай окууну бүттүм, жакшынакай кесиптин ээси болдум, жетекчи болдум. Бүт ошол мен эмгегимди баалап, мамлекет тарабынан мындай жакшылакай сыйлыктарга ээ болдум. Эми ардактуу эс алып, азыр деле барып иштеп бир аз эме жаштарга кичине сабак болуп, үйрөтүп, өзүм практикамды, кеңешим берип турсам деген оюм бар азыр. Эми бүт жаштар иштесин да. Мен мына 73 жаш 72-ге чыгып, это тоже жакшы эме. Бирок андай көрүнбөйсүз, аябай жаш көрүнөсүз. Эми ошол жаштарга бергим келет. Мен мындан ары жаштар иштешсе, биз болсо акыл насаатыбызды берип, баш көз болуп ошол жерде. Мен Кудайга шүгүр айтам. Бул дүйнөдө турмуштан эң жакшы бактылуу адаммын деп ойлойм. Балдарым жакшы чыкты, алдагы жолдошум жакшы. Ошону менен мына 50 жыл алтын той жашоо да оңой эмес да. Ошондой жашоодун алдында турабыз. Бул дагы өзүнчө бир чоң сыймык, элге үлгүлө боло турган. Мен азыркы өсүп келаткан көп жаштарга айтам да, бүт талыкпай эмгектениш керек. Турмушта дагы бирин бири көтөрө билиш керек. Ар бир кыйынчылыкка бири-бирине өбөкчөлөк болуш керек. Ошондо ошо мен жеткен ийгиликтерге жетишет деп ойлойм да менчи. Туура. Азыр сөз арасында айтып өттүңүз, 50 жылдык той өткөрдүк деп, жолдошуңуз менен чогуу жашаганга 50 жыл толду. 50 жыл толуп атат, ооба. Толду. Той өткөрдүңүздөрбү? Той өткөрүүнүн алдында турабыз. Жакында өткөрөсүңөрбү? Анда бизди тойго чакырыңыз. Чакыралы. Жакшы. Силерге да жугуштуу болсун. Ооба, айтаңыз келсин. Мынакей Махбуба айым, биздин чыгарылышыбыз да айгына жеткен калды. Сиздин балким кыргыз элине кайрылууңуз бар же болбосо ыраазычылыктарыңыз, же болбосо жаштарга кеңештериңиз барбы? Кандай? Сөз сизде. Рахмат. Президентибиз мен ушул бүгүнкү берүүдөн пайдаланып, биздин президентибиз Садыр Жапаровдун атына чоң, жалпы өзүмдүн атынан, медиктердин атынан, медицина кызматкерлеринин атынан ыраазычылык айткым кетет да. Мен эми баягы илгерки кадр катары, илгери биз эң эле аз
айлыктарга деле күнү түнү жанагынтип иштеп жүргөнбүз да. Азыр ушул биздин президенттин жарлыгы менен биздин жалпы медицина кызматкерлеринин айлыктарын 2 эсе, мугалимдердикин көбөйтүп атат, пенсионерлердин айлыгын көбөйтүп атат. Бул дагы биздин жашоону алдыга карата умтултат. Ошон үчүн биздин президентибизди колдошубуз керек. Ийгиликтерди каалап кетем. Эң оор жана жооптуу жумушунда көп мындан да ийгиликтер болсун, Кыргызстаныбыз өркүндөп өсө берсин. Только жакшылыктар каалап кетем. Ошол, рахмат. Жаштарга кандайдыр бир кеңешиңиз? Жаштарга болсо окугула, талыкпай эмгектенгиле. Бүт ийгиликтер каалайм. Жакшылыктар болсун, ден соолуктар болсун. Жаштар биздин келечек. Рахмат эжеке. Ар адамга жараласың ден соолук. Асыл байлык алтын болуп, кен болуп. Чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таалай экен ден соолук. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз ден соолук темасында болду. Жүрөктөн чыккан сырлар. Мынакей биздин бүгүнкү каарманыбыз Махбуба айым өзүнүн жүрөгүнөн чыккан сырларын сиздер менен бөлүштү. Ал эми бул менен бирге биздин көрөрмандарга ден соолуктун канчалык деңгээлде бийик экени, ошол эле учурда билимге умтулуп, ар дайым билимдин үстүндө ийгиликтерге жетишкендиги менен тең бөлүштү. Ал эми баарыңыздарга ушундай ийгиликтерди каалап өтөбүз. Бул биздин алгачкы чыгарылышыбыз болду. Кийинки чыгарылышыбызда сизди дагы конок болуп келүүгө чакырабыз. Мен Чынара Турсунбаева чогуу болдук. Ал эми кийинки чыгарылышта көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.